Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Нурбек Юсупов Манас Ниязов менен болгон ызычуу окуяны айтып берет. Ошондой эле Көк Бөрү боюнча кийинки мелдеш качан болот айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү боюнча облустар аралык чемпионаты 14-18 октябрь күндөрү Нарын облусунун Ат Башы районунда өтөт. Бул чечим 18 сентябрда Көк Бөрү Федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Федерация президенти Рамис Жунусалиев чемпионатты өткөрүү үчүн Нарын облустук федерациясына уюштуруу иштери кынтыксыз болушу керектиги тууралуу тапшырмаларды берди. Өз кезегинде Нарын облусунун Көк Бөрү Федерациясынын президенти Руслан Өмүралиев чемпионатты жогорку деңгээлде өткөрүп берүү үчүн Нарын облусунда учурда даярдык иштери башталганын, коюлуп жаткан тапшырмалар өз мөөнөтүндө аткарылып бүтөөрүн белгилеп өттү. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на ООО комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды буташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой О тиркемесинде, баары сен каалагандай. Кыргыз Республикасынын чемпионатына учурда 6 команда катышуу ниетин билдирген. Алар Талас, Чүй, Ош, Ысык көл, Жалалбат жана Нарын. Буйруса алдыда Баткен облусунан дагы команда чыгат деп ишенели. Ал эми Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү боюнча жаштар чемпионаты Талас облусунун Талас шаарында өтөт. Мелдеш 28 октябрда башталып, 1 ноябрда жыйынтыкталат. Талас Федерациясынын жетекчиси Эрлан Абдыкапаров жаштардын биринчилигин өткөрүү Көк Бөрү спорттун өнүктүрүүгө өтө зарыл мелдеш экендигин белгилеп, Талас облусу катышуучу командаларды жогорку деңгээлде тосуп алууга даяр экендигин айтып өттү. Жаштар чемпионаты облустук форматта болуп, ага ар бир облустан бирден команда катыша алат. Ошондой эле командадагы катышуучулардын жаш курагы 18 жаштан жогору болуп, 22 жаштан ашпашы керек. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жаштар чемпионаты акыркы жолу 2022 жылы өткөн. Ошол эле турнирлердин биринде Манас Ниязов экөөңүздөр бир аз пикир келишпестик болуп кеткенин эсте. Негизи эле ошондой учурлар эмнеден улам жаралат, анан оюндан кийин кайра мына жарышкан видео чыккан ошол окуя туура кененирээк айтып кетсеңиз. Эми бул эме да. Бул Көк Бөрүдө айтып атпайм. Бир тууганың менен урушасың да. Даже урушуп кете бересиң. Анан оюн учурунда келишпей кетесиң, мындай эркек болгондон кийин сөгүшүп кетесиң дегендей. Эми ошентип эле экөөбүзгө келишпей кеткенбиз. Андан эле кайра эле ошол эле замат баары аттар жакып баргандан эле барып эле ошол жерден кайра эле экөөбүз кечилишип эле жарашып алганбыз. Андан кийин көбү көрмөн да, эл да. Анан ой минтиптер, жигинтиптер анан мындай болуптур деп экөөбүз Манас экөөбүздө байкенин катары мындай эч эме жок да. Кийин чогуу ойнодуңуздар, ошондо кандай болду? Эми чогуу биздин мисалы үчүн аерден урушуп кеткен нерсебиз ошол эле бир жарым сааттан кийин, жарым саат, 1 саатка жетпей эле бүткөн экөөбүздүкү. Кучакташып эле кайра эле бүткөн да негизи. Анан эле элдер бөлөккө эметип атышпайбы? Биз эчтеке эмебиз жок. Аерден эркекте деген сүйлөштүңбү, кол ачтыңбы ошол жерде калат да эркектиги. Ошондой эле болгон да биздики эч эмебиз жок. Ошол эле байкеси мына кыяс экөөбүз доспуз. Алар менен эч эме жок да. Мен бир сен Манас минтиң деп же Манас мага сен минтиң деп экөөбүздө эч андай нерсе ошол замат эле бүткөн да ал нерсе. Просто оюндан эле келишпей кеттик болду, ошол эле. Ал любой эле адамда болот го дейм, анын мен эле эмес, бөлөктөрдө деле болуп эле кайра сыртка чыкканда кучакташасың да. Оюн ичинде эле да негизи, оюн ичинде эле кызыл чеке болду деп урушуп кетип атпайсың. Чыктың эле болду кайра эле баягысың, кучакташып эле. Эч эме жок анда. Эми андай көп болот. Кайра эле кечирим сурап, мисалы үчүн менден келсе мен кечирим, тигинден келсе тиги кечирим сурап эле кайра эле ал оюн ичиндеги нерсени ушу улакчылардын баары эле билет го дейм, андай нерсе болоорунчу.